Мен көргөнгө эч ким көрбөсүн. Эми Европага барганда эле байып кетесиңер деп жөнөткөн да. Барасыңар жыргайсыңар деген. Бул жактан балдар менен бул жакта иштеген балдардын видеолорун группага жөнөтөт эле. Алар деле айтат эле, барсаңар жыргал, бул жакта жакшы, адам укугу бузулбайт деп жана эме кылат эле. Я месяц у них работала, в день у меня по 20, по 25 сексов было. Я уже вообще говорила патрону, не могу уже. Они все равно меня заставляли работать. Патроны-то сутенели, да? Келип кызыктырып, оякка барсаң жыргап жашайсың, палан түкөн, сен жеңеңнин үйдө эшигин ичип отурасыңбы, сен бу жерде кор болуп отурасыңбы десе, ого бул кызыккан да, ояк. Сарайга камап алып, кочкор менен сүздүрүп ойночу кичинекей. Эчки кочкор. Ошондо да чыдап, мен калтаңын жесем да чыдап иш кылып жүрө бердим ошондой. Оякта канча деген кыргыз ушинтип эле кулчулукта деле жүрө беребиз. Мамлекетте оңдоо кылат же ушинтип темселебейлик. Волк-Free уюмунун 2018-жылдагы изилдөөсүнө ылайык дээрлик 24 миңден ашуун Кыргызстандын жарандары кулчулукта жашашат. Бирок алардын көбү кулчулукта экенин биле беришпейт. Заманбап кулчулук деген эмне? Буга кыргыз эмгек мигранттарынын кандай тиешеси бар? Кулчулуктун белгилери жана андан кандай качуу жолдору тууралуу айтып беребиз. Бул видеону аягына чейин көрүңүз. Кулчулуктун мааниси баарына эле түшүнүктүү. Бул көрүнүш байыркы доордон бери келе жаткандыктан заманбап жашоодо болушу мүмкүн эместей сезилет. Бирок андай эмес. Эл аралык эмгек уюмунун маалыматына ылайык, дүйнөдө заманбап кулчулуктан жабыркагандардын саны 50 миллиондон ашуун адамга жетет. Тилекке каршы, кулчулук Кыргызстанды дагы айланып өткөн эмес. Заманбап кулчулук деген эмне? Бул эмгек, сексуалдык, адамды финансылык жактан эксплуатациялоо, кадимки укуктарынан ажыратуу, мисалы, эркиндикти чектөө. Заманбап кулчулуктун курмандыктары көбүнесе жумуш берүүчүлөр тарабынан зордук зомбулукка кабылышат. Эмгек кулчулук, адамдын эркине каршы иштөөгө мажбурлоо. Мисалы, биз Медиа Хабта Европада кулчулукка кабылган 13 кыргыз мигрант жөнүндө иликтөө чыгарганбыз. Анда кыргызстандык компания жарандарды көп кереше табасыңар деп алдап Сербияга ишке жөнөткөн. Сербиялык ишкерлер мигранттарды 7 ай бою оор шарттарда иштетип, убадаланган акчаны берген эмес. Документтер толук эместигине шылтоолоп, алар мигранттардын укугун каалагандай тебелешкен. Оякта канча деген кыргыз ушинтип эле кулчулукта деле жүрө беребиз. Мамлекетте оңдоо кылат же ушинтип темселебейлик. Мекенибизге барып, үй бүлөбүздүн жаныбызда иштейлик. Бул эмне, биз бекерден Европага келип мындай ишканда үй бүлөбүз менен жертвовать этип келип атабыз. Иликтөөдөн кийин алар башка жумушка орношту. Ал эми кыргыз компаниянын лицензиясы алынды. Сексуалдык кулчулук деген сексуалдык кызматты көрсөтүүгө мажбурлоо болуп саналат. 20 жаштагы Алинанын окуясын алып карасак, 2017-жылы кредитти төлөп берем деп алыскы тууганы Туркияга чакырган. Түркияда ал Алинаны сойкулук менен алектенүүгө мажбурлаган. Тапкан жарым акчасын тууганы өзүнө алып турчу. Ал эжесинин жардамы аркылуу качып кетүүгө үлгөргөн. Адам сатуу, миграция менен байланыштуу трансулуттук мультимиллиарддык бизнес. Ички иштер министрлиги билдиргендей, ушул жылы эле адам сатуу боюнча 5 факты катталган. Анда 5 кызды 2 бала алдап Турцияга кулчулукка сатып жиберишкен. Мындан сырткары адистер заманбап кулчулуктун башка түрлөрүн дагы аныкташууда. Анын ичинен карыз кулчулук, балдардын эмгегин колдонуу, мажбурлап никеге туруу, аялдарын сатуу. Кыргызстандыктар кайсы кулчулуктун түрүнө көбүрөөк кабылышат? Кулчулуктун кандай белгилери бар? В Кыргызстане, так как 40% трудоспособного населения находится в трудовой миграции, безусловно, это наиболее распространенный вид современного рабства в Кыргызстане. Это трудовая эксплуатация, на втором месте идет сексуальная эксплуатация. Большинство кыргызстанцев, вообще большинство людей в мире, те, кто стали жертвой рабства, торговли людьми, они не идентифицируют себя как жертв, да, потому что очень часто торговцы людьми, они используют такие изощренные методы, пользуются бесправностью самих жертв, да. Но как распознать, да, что, например, я или кто-то стал жертвой, кто-то пострадал? В первую очередь, прежде чем, например, искать работу, самые изощренные методы вовлечения в трудовую и сексуальную эксплуатацию — это работодатели, они обещают очень высокую заработную плату, хорошие условия проживания. Они обещают, например, даже, то есть выкупают билет, оплачивают все визовые расходы,
Таким образом, они говорят, что по приезду ты, например, или он или она должна отработать, да? И тем самым молодые граждане, вообще трудовые мигранты, они попадают в долговую кабалу. Это очень такой распространенный метод. И дальше, конечно, они подвергаются физическому давлению, психологическому, эмоциональному насилию, да? И очень многие из-за того, что не знают местного языка, не знают законов, они боятся обращаться в правоохранительные органы. Ну, у нас в Кыргызстане тоже все боятся. Миграция кылчылыкка кабылуунун бирден бир себеби. Мигранттар жогорку маянаны жана жакшы жумуш шарттарын убадалаган иш берүүчүлөрдүн сөзүнө бат эле ишенип калышат. Бирок кылчылыкка кабылбоонун жолдору бар. Эң оболу жумуш берүүчүнү текшерүү керек. Бул үчүн Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин алдында атайын мигрант KG сайты түзүлгөн. Чет өлкөгө жумушка чакырып жаткан компаниянын тиешелүү лицензиясын текшерүү керек. Эгерде тизмеде компаниянын аты жок болсо, анда кызматташуудан баш тартууга шылтоо болот. Эгерде жумуш берүүчү билет жана визанын бардык чыгымдарын төлөөгө убада берсе, анда бул дагы ойлонууга түрткү берет. Андан сырткары эксперттер жумуш берүүчү менен расмий эмгек келишимди түзүүнү сунушташат. Бул сиздин укуктарыңызды мыйзам талаасында эффективдүү сактоого жардам берет. Чет өлкөгө келер менен Кыргызстандын элчилигине же консулдук кызматка барып каттоого туруу керек. Паспортуңузду эч качан башкаларга бербеңиз. Паспортту күрөөгө калтырууга дагы болбойт. Туугандарыңыз менен дайыма байланышта болуп туруңуз. Эгерде сиз чет өлкөдө кандайдыр бир көйгөйгө кабылсаңыз, жакындарыңыз Кыргызстандагы кызматтарга байланышып сизге жардам бере алышат. Эгерде сиз кулчулукка кабылсаңыз эмне кылуу керек? Же сексуалдык кулчулуктун белгилерин байкадыңыз дейли. Бул тууралуу билүү үчүн Сезим кризистик борборуна кайрылдык. Алар адам сатууга кабылгандарга түрдүү жардам берип келишет. Бизде Сезим борбору деп эле жанагы 51-26-40 8-ден 8-ге чейин иштейт. Офисибиз, биздин сайтыбыз бар. Ошо жерге жазып, бизде пресс-службабыз бар, өзүбүздүн. Чет өлкөдө болсо деле силерге жазса болот. Жазса болот. Чет өлкөдөн деле кээ бирде ошо жакта тургандар келип алып туруп консультация керек деп айтышат. Эме азыр биз кыргыз тилдүү психолог алып, биздики орус тилдүү болчу да. Азыр мындай прямой эфир жасап атабыз. Эми биздики башынан эле биринчи булар менен психологдор иштейт. Ал коррекция поведения эч кимди вообще эме кабыл албай калат да. Аябай эметкендер да. Эч кимди кабыл албай калат, эчтин кереги жок, көнүлү келип алып туруп күндүр-түндүр уктап монтип жаткандар бар да. Тамакты ичпейм, өлөм дешет, мен кантип жашайм дешет. Тияк эмне үчүн дегенде тигилер айтат да, чыксаң бир жерге айтсаң, сүрөтүң баарын чыгарам, ата-энең да бар, бир туугандарың бар, көрөсүңөр дейт да. Анан ошондон коркушат. Анан кийин жана сотко бергенден да коркушат. Өздөрү макул болбосо биз эчтеке кыла албайбыз да. Анан эме ушул кулчулукка кабылгандардан сотко берген аз эле болот да. Мындан тышкары мигранттар жарандарды жумушка орноштуруу борбору менен бул номер аркылуу байланышып, миграция тууралуу маалыматты ала алышат. Кызмат консультация менен гана чектелбейт. Адистер мигранттарды тийиштүү органдар менен дагы байланыштырып беришет. Тышкы иштер министрлигинин чет өлкөдө жүргөн жарандар менен түз байланыш номерлери дагы бар. Ага WhatsApp аркылуу кайрылса дагы болот. Москвадагы мигранттар менен ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгү иш алып барат. Экрандагы номерлер аркылуу алар менен байланышса болот. Өлкөдө калктын эң аялуу катмары үй бүлөнүн багуу максатында же иш табуу максатында чет өлкөгө иш издеп кеткен мигранттар болуп эсептелет. Борбор азиялык мигранттар негизинен Орусия, Казакстан, Түркия жана Бириккен Араб Эмираттарында адам сатууга кабылышууда. Кулчулук менен күрөшүү тууралуу алгачкы эл аралык документ 1926 жылы Женевада кол коюлган Кулчулук конвенциясы. Кыргызстан бул конвенцияга 1996 жылы кошулган. Андан сырткары, Кыргызстанда адамдарды сатуунун алдын алуу жана ага каршы күрөшүү боюнча мыйзам бар. Кыргызстандын кылмыш жаза кодексине ылайык жарандарды кулчулукка мажбурлоо жана адам сатуу оор кылмышка кирет. Кулчулукка мажбурлоо адамзатка каршы кылмыш катары эсептелет жана 12 жылдан баштап өмүр бою эркиндиктен ажыратуу менен жазаланат. Адам сатууга байланыштуу кылмыштарга 3 жылдан 11 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган.
Жогоруда айтылган кеңештер аркылуу сиз кулчулук эмне экенин, анын кандай белгилери бар экенин жана кулчулукка кабылганда кимге кайрылса болорун биле алдыңыз. Сиз менен мен Арген Бактыбекұлы болдум. Өзүңөргө сак болуңуз.